Өнүгүүгө бет алган Нарын шаарында айтарлык аракеттер болуп жатканы менен айрым финансылык мыйзам бузуулардагы жок эмес. Эсептөө палатасы Нарын шаарынын 2021-2022 жылдардагы бюджеттин аткарууда 5 миллион 237 миң 100 сом каржылык мыйзам бузуулар болгонун аныктады. Бул тууралуу мекеменин Ысык Көл жана Нарын облустары боюнча аймактык бөлүмү тарабынан Нарын шаарында аудитордук текшерүү иштеринин жыйынтыгын чыгарган коллегияда айтылды. Анан дагы кошумча дагы болжолду пландаштырганбыз күчөттү. Ошолордон Эсептөө палатасынын Ысык Көл жана Нарын облустары боюнча аймактык бөлүмү тарабынан аудитордук иш планына ылайык Нарын шаарында 2021 жылдын 1 январынан тартып 2022 жылдын 31 декабрына чейинки мезгил аралыгына карата жергиликтүү бюджеттин түзүлүшүнө жана аткарылышына шайкештик аудит жүргүзүлдү. Текшерүүнүн жыйынтыгында каржы бузуулардын жалпы суммасы 5 миллион 237 миң 100 сомду түзгөнү аныкталды. Бул каражаттын ичинен калыбына келтирүүчү сумма 4 миллион 828 миң 900 сом болсо, аудиттин жыйынтыгы менен 2 миллион 359 миң 400 сому кайтарылган. Мунун ичинен бюджеттик тутумдагы тиешелүү бюджеттерине которулбаган каражаттар 333,1 миң сом, капиталдык салымдарга жана курулуш иштеринин аткарууга бюджеттик каражаттарын пайдалануудагы бузуулар 413,6 миң сом, мүлктү сактоонун камсыздалбашы 3 миллион 314,6 миң сом, мүлктү пайдалануудагы бузуулар 48 миң сомду түздү, мүлктү пайдалануудагы жана башка бузуулар 356 миң сомду түздү, бухгалтердик эсеп жөнүндө ченемдик укуктук актыларын бузуу 771,8 миң сомду түздү. ГКМга өткөзүп беришкен экен, тергөө иштери жүрүп, бүгүн эртең акчасы. Жогорудагыдай аудиттин материалдары Нарын шаарынын мэри жана мекеме ишкана жетекчилери жана финансы кызматкерлеринин катышуусу менен бирге каралды. Эсептөө палатасынын аймактык бөлүмүнүн отурумунда Нарын шаардык муниципалдык транспорттук ишканасында бюджеттин аткарылышында финансылык каржы бузуулары аныкталып, бул багытта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин Нарын облустук башкармалыгына сунуштар берилген. Мекемелер боюнча алганда Нарын шаардык муниципалдык мүлк башкармалыгы боюнча дагы кемчиликтер келип чыккан. Анын ичинен алганда түзүлгөн Альфа Телеком жоопкерчилиги чектелүү ишканасы менен түзүлгөн келишимдин негизинде 356 миң сом бюджеттик жоготууга алып келген. Бүгүнкү күндө 336 миң сому төлөнүп бюджетке төгүлдү. Калган 20 миң сому дагы өндүрүлүүгө жатат. Андан тышкары ижара келишимдерин боюнча дебитордук карыздар 385 миң сомду түзгөн. 385 миң сомдун ичинен 75 миң сому калды. Калган 310 миң сому бюджетке кайтарылып төгүлдү. Ал эми Нарын шаардык суу түтүк ишканасы боюнча алганда 231 миң сом, 231 миң 600 сом машиналарды сатуудан келип чыккан нарушениялар бар. Аталган аудитордук текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча облус башчысы жана шаар жетекчилигине шаардык кеңештин төрагасына отчет, аудит жүргүзүлгөн мекемелерге жана ишканаларга аныкталган каржы бузууларды жана кемчиликтерди жоюу боюнча жазма буйруктар, сунуштамалар берилген. Биздин шаардык мэриянын алдындагы мекеме ишканаларда бир катар финансылык кемчиликтер кеткен. Алардын эң орчундусу болуп бизде 2022 жылдын июнь айында эвакуатор автомашинасын сатып алганбыз. Ошол эвакуатор автомашинасы эсептелди. Анткени эвакуаторду сатып алганда мындай тиешелүү талаптарга туура келбейт деп ал оор жүктөрдү көтөрө алган эмес. Анан ушул эсептөө палатасы тарабынан биздин ГКМга сунуш берилген экен. Азыр ГКМ текшерүү жүргүзүп, текшерүүнүн жыйынтыгы менен ушул кайрадан 1 миллион 900 миң сомду мурунку ошол эвакуаторду тендер аркылуу сатып алган жетекчи ордуна коюп бюджетибизге төгүтүрө турган болуп атат. Эсептөө палатасынын мындай текшерүүлөрү Ысык Көл жана Нарын облустарынын башка аймактарында дагы улантылмакчы.